Здорово. Тамақ олына бассаңарчы. Каракөл көчөсүндөгү 58-үйгө 1 жыл мурун эле соттун чечими чыккан. Ага ылайык үй ээси өз ыктыяры менен мыйзамсыз чоңойтуп алган короосун бузуп, тосмолорун алыш керек эле. Соттун чечими мажбурлап аткаруу тууралуу билдирүү берилген. Ал билдирүүнү дагы алышкан, билишет. Бирок бүгүнкү күнгө мына азыр үйүндө отурушат, эч кимге ачпай, эч ким менен сүйлөшпөй жатышат. Токтоналиев көчөсүн улантып салуу үчүн үйлөрдү түртүрүүгө туура келип жатат. Мисалга алсак, бул үйдүн короосу сызыктан 8-9 метрге чейин чыгып кеткен. Демек, ошол Аташева мыйзамсыз жерге тышка чыгып алган экен да дарбазаны. Жок. Бул убагында болсо бул заборду Курулуштарды түрттүрүү маалында жаңы жагдай ачыкка чыкты. Үй ээсинин жактоочусу кызыл китепти көтөрүп келип, үйдүн ээси Аташевалар болгону менен дарбаза тосмолор турган жердин ээси башка экенин айтты. Аташевалар айтып атат болсо, андай забор биздин территориябызда жок. Ал забор болсо Ткачеванын территориясында болуп атат депчү. Анан биз суд исполнительдиге айттык, барып сотко кайрылгыла болсо, Ткачеваны чакыргыла. Бул маселени чечкиле депчү. А биз аны кандай аткара алабыз? Аткара албайбыз да биз. Жер башканыкы болсо, Аташевалардын жактоочусу анда эмнеге кыжаалат болуп жатканы кызык болду. План боюнча Токтоналиева көчөсү Кула табага чейин уланат. Андыктан Каракөл көчөсүндөгү дагы 8 үйдүн короолору түрттүрүлөт. Ошол үйлөрдүн биринин ээси Жаңыл Сейитова короодогу гүл бакча жолдошумдан калган эстелик болчу дейт. Гүлдөрүм бар, жакшынакай бактар бар, елочки. Ну, просто вот надо сейчас аны баарын касып жок кылыш керекпи, эмне кылыш керек билбейм. В общем, башым айланып калды. Балдарым менен сүйлөшөм, анан бир чечимге келебиз. 2018-жылы жалпы 17 жолдун оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Алардын ичинде Манас, Айтматов, Чүй жана Жибек жолу проспектилери, Эркиндик бульвары, 7-апрель, Айни, Терметчиков, Садырбаев, Үсөнбаев, Үмүталиев жана башка көчөлөр оңдолгон. Оңдоо иштеринин жүрүшүндө Медеров көчөсү Токтоналиев көчөсү менен бириктирилип, 36 метр узундуктагы жаңы көпүрө салынган. Жалпысынан алганда ушул жылдын январь айынан бери 1642 мыйзамсыз алынган объектилер түрттүрүлгөн. Анын ичинен 842си жеңил типтеги объектилер болсо, калганы капиталдык курулуштар. Ал эми Токтоналиев көчөсү Кытайдын берген грантынын эсебинен жолдорду өнүктүрүү долбоорунун алкагында курулууда. Биз учурунда сүйлөшүүлөр болгон. Баягы өз ыктыяры менен бошотуп берүү максатында жок. Келиспештиктер болбогондуна байланыштуу азыркы маалда мындай жатканда чечкиндүү түрдө алып жатабыз. Бишкектеги унаа каттамдарына көбүнчө Чыңгыз Айтматов проспектисине жана Байтик Баатыр көчөлөрүнө күч келип калат. Андыктан шаар ичиндеги унаа тыгындарын азайтуу максатында мындай Токтоналиева жана Медерова көчөлөрү улантылып жатат. Бирок айрыкча кышында муз тонгон убакта мындай ылдыйыштар унаалар үчүн кооптуу эмеспи деген ой келет. Аяна Байтемирова, Тилек Жуматаев, Ош Бирим жаңылыктары.